ва баракатуху, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биздин темабыз Рамазан айынын акыркы 10 күндүгү. Силер билгендей, Рамазан айы 30 күндөн турат. Ал 30 күн 3 бөлүккө бөлүнгөн. Анын акыркы 10 күндүгү тозоктон куткаруу деп аталат. Бул тууралуу көптөгөн хадистер, далил. Мына ушул бүгүнкү темабызды биз ошо акыркы 10 күндүгү тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Бүгүн бизде Жамал Фронтбек кызы жана Согушбекова Мариям устазалар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Негизи эле ушу Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүндө көп элдер ибадат кылганга, көп мындай бир өзүнүн мындай жан дүйнөсү менен берилип ибадат кылганга шашылышат эмеспи? Ошонун себеби же кандайдыр бир ошол тууралуу айтып берсеңиздер. Негизи эле ошо Рамазан айынын акыркы 10 күндүгү тууралуу. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Чоң рахмат. Албетте негизи эле акыркы 10 күнүбүз Рамазан келгенден баштап эле баардык мумун мусулмандар ушул ибадат кылганга аракет кылышат. Ошол пайгамбарыбыздын дагы хадисинде акыркы 10 түн башталганда ошол пайгамбарыбыз өзүнүн төшөнчүлөрүн жыйып мечитке кетишкенде түнүндө барып итикафка отуруп дуа кылып, анан үй бүлөсүн да ойготчу экен, аларды дагы түнчүндө көп ибадат кылганга да. Анткени биз билебиз ошо Рамазан айында баардык бейиштин эшиктери ачылат, тозоктун эшиктери жабылат, Аллахка баш ийбеген шайтандар, жиндер чынжырга байланат дейт да. Ошон үчүн адамдар ошо Рамазан айында өзгөчө дуаларды кылып, анан ошол Рамазан айынын дагы акыркы 10 күнүндө ошол кадыр түн катылган үчүн көпчүлүк адамдар ошол ибадат кылып калганга аракет кылып, биздин дуаларыбызды Аллах кабыл кылсын дейт. Анан дагы ошол ооза чаарда дагы адамдар дуа кылып атканда, ошол дуа кылып атканда эң бир сонун бир рахат алат адам дейт. Анткени ошол Аллах дуа кылып атканда адамдардын иншалла дуаларын кабыл кылат экен да. Анан кийин бейишке барып Аллахтын жамалын көргөндө дагы адамдардын эки чоң кубанычы бар экен да. Ошон үчүн ошол орозодо дагы биз орозо кармап дуа кылып атканыбызда ошол акыркы 10 күндөрүндө дагы ошол тозоктон бошотуулар аябай көп болот дейт да. Ошон үчүн адамдар ошол аябай таат ибадаттарды кылып, дуаларды кылып, намаздарын күчөтүп, уйкуларын азайтып, Куранды көп окуп, ошол эле зекеттерин берип, фидияларын берип, ошол аракет кылышат. Акыркы 10 күндө көбүрөөк ибадат кылып калганга дагы, анан өзүнүн да уйкусунан кызганып, ошол Аллахтын астында бир көп ибадат кылып калайын, ошол кадыр түнгө дагы мен туш келип калайын деп Аллахтан көп ыйлап дуа кылышат. Рахмат. Бул жерде ошо негизги себептердин бири кадыр түн катылгандыгы жана элдер ошо негизи эле азыр көбүнчө мүмкүн бизди көрүп жаткандар түшүнбөйттүр. Итикаф деп айтып кетсеңиз, итикаф тууралуу кыскача маалымат берип кетсеңиз. Ал итикаф суннатул муаккада дейт. Бул итикаф бул тастыкталган сүннөт. Бул итикафты негизи эркек кишилер мечитте болушат. Мечитке барышат, ошол ооз ачкандан кийин бир бурчту алып, ошол мечитте дааратын алып келип алып, Куран окуп, мынча намаз окуйм деп дуа кылып, ошол отурат да. Бирок кээ бирөөлөр ошо бир ай этикафка кирип кетиши да мүмкүн да. Бирок дүйнөлүк сөздү сүйлөбөйт, адамдар менен сүйлөшпөйт, бир гана ибадатта болот, намазын оозун ачып, кайра жаап, ошол жака кире берет. Аял кишилер болсо көпчүлүк учурда мечитке барышпайт, үйүнөн бир бөлмөнү, эгерде бир эле бөлмөдө жашаса, бир буручту өзүнө белгилеп алат. Мен ушул жерге этикафка отурам дейт. Анан ошол жерде ошол оозун ачкандан кийин дуаларды кылып, намаздарын окуп, ыйлап Аллахтан тилемдерин тиленип, Куран окуп отура берет да. Анан бул дагы бир эң бир чоң сооп нерсе. Ошон үчүн аял кишилер үйүндө отурушат, көпчүлүк эркек кишилер мечитке кетет. Анан муну дагы ошол пайгамбарыбыз аябай көп саллаллаху алейхи этикафка көп отурганда, демек ал пайгамбар болуп сен ушул бейишке киресиң деп аныкталган пенде ошол нерсени кылып аткандан кийин, демек биз жөнөкөй пенделер муну 30 күн бою кылсак дагы аз. Эң мындай бир ымат жогоруда кадыр түн тууралуу маалымат берип кетсеңиз. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Эми баягы сөз башында биринчи орозо кармаганда пайгамбар кыскача биринчи этикафта Жамал айын түшүндүрүп кетти. Биринчи этикафты Рамазандын биринчи 10 күндүгүндө кармаган.
Андан кийинки этикафты экинчи Рамазандын экинчи 10 күндүгүндө сахабалар менен кармаганда, андан кийин үчүнчү баягы Жабраил алейхиссалам келип туруп баягы кабар берет. Этикафты то есть кадыр түн акыркы Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүндө издегиле дегенде, анан кайра пайгамбарыбыз чыгып, өзүнүн баягы мечитинен чыгып, анан сахабаларга жарыя кылат да, ким кааласа акыркы 10 күндүктө отургула, кадыр түн ошол акыркы 10 күндүктө мага 10 күндүктө деп кабар келди, кааласаңар ошо 10 күндүктө отургула деп, ошо акыркы 10 күндүктүн так сандарында издегиле деген кабар келди. Кааласаңар мени менен бирге отургула дейт да. Анан сахабалар баары макул болушуп, ошол акыркы 10 күндүктө кадыр түндү издөө үчүн ошо акыркы 10 күндүктө этикафка отурушат. Анан баягы ошо Айша разиаллаху анхадан баягы сахабалар сурайт да, пайгамбарыбыз ушу акыркы 10 күндүгүндө кандай кылчу эле дегенде, ошо пайгамбарыбыз Айша энебиз болсо өзү маалымдайт эле да, акыркы 10 күндүк келгенде өзүнүн баягы штанын демекчи бекем бууп, мечитке карап жөнөп, ошол аябай так ибадат менен мечиттен чыкпай ибадатын кылчу эле. Андан сырткары бизди түн ичинде өзүнүн үй бүлө мүчөлөрүн ойготуп, баарыбыз чогуу ибадат кылчубуз деп эме кылып, ушундай бир маалыматтарды берген. Андан сырткары ушу дагы эмне кылыш керек, ушу кадыр түндө эгер биз көрүп калсак эмне кылалы дегенде, ошо Айша энебизге пайгамбарыбыздын үйрөткөн дубасы бар. Ошо кадыр түндө эгер көрүп калсаң, Аллахумма иннака ауфун каримун тухиббу ауфа фауфу анни деп, сен деген дуа кыл. Аллах Таала сен кечиримдүү, мээримдүүсүң, сен кечиргенди сүйөсүң, мени кечиргиниң деген дуаны кыл деп ошол кадыр түндө ошол үйрөтүп кеткен. Ошон үчүн акыркы 10 күндүктө ошо жалган менен чындыкты ажыраткан Куран келип түшкөндүктөн, ошо акыркы 10 күндүктө кадыр түн бекитилген үчүн ошо пайгамбарыбыз ошо этикафка отуруп, жакшы амалдарды кылып, колунан келишинче жоомарт болуп, садакаларды кылып, бир эле буручта чыкпай отуруп эмес, бала этикаф десе эле ойлойт, бир жерде эле чыкпай эле ошол жерде бүрүшүп отуруп эмес, эгер баягы зарылчылык болсо чыгып, муктаждыктар болсо аларды алып, мисалы эмне муктаж болсо, анан ошол жерге келген адамдар менен баарлашып, ошолорго бир жакшы мамиле жашап, жакшы сөздөрдү айтуу менен этикаф кылууда алар менен жаңжалдашпай, урушпай, дүнөө маселесин сүйлөшпөй, биякта жакшы маселелерди, жакшы бир таат ибадаттарды кылууга мына чакырганга. Рахмат. Мына убакыт учкан куш демекчи, буюрса Рамазан айын ортолоп калдык. Кечээ эле башталгандай болду эле, эми болсо Рамазан айы ортолоп калды. Эми мына жакын арада кадыр түн да кирип келмекчи. Негизи ошо кадыр түн тууралуу белгилери тууралуу айта кетсеңиз, шариятта кандай деп айтылды эле ошол боюнча. Эми ошо кадыр түндүн белгилерин айта кетсек, пайгамбарыбыз айткан белгилер боюнча баягы кадыр түндү ким көрүп калса, ошондо ушул азыр Айша энебизге үйрөткөн дуасын айтсын деген. Андан сырткары кадыр түндүн белгилери ошол түн бейпил болот деген. Анан ошол түн бейпил болот дагы, күн да ысык эмес, өтө муздак да эмес, жылымык болот деген. Андан сырткары баягы күндү карап турсак, күн баягыдай нур чачпайт деген. Бир ак түстө болуп, нуру жок күн чыгат деген да. Эгерде ошону ошол түндү ким кармаган болсо, жана Айша энебизге үйрөткөн дуаны кылсын деген да. Негизинен ошо тынчтыкта болот деген, бейпил болот деген ошол түн. Анан эми иншаллах ошол түндү кармаганга аракет кылалы. Ошол так күндө, анан пайгамбарыбыз айткандай, так күндөрдү көбүрөөк отурсак, колдон келсе 10 күн подряд деле баягы отурсак жакшы. Бирок ошонун ичинде так күндөр 21, 23, 25, 27, 29 күндөрү пайгамбарыбыз өзү белгилеп кеткен так күндөр ушулар. Ошол күндөрдү кармасаңыздар болот. Рахмат. Да бир жолу кадыр түн тууралуу, этикаф тууралуу, негизи эле Рамазандын акыркы 10 күндүгү тууралуу абдан жакшы маалыматтарды берип кеттиңиздер. Буюрса баарыбызга ошо кадыр түнүн тосуп, мындай бир жакшы тосуп, узатып алууга жараткан насип кылсын. Силерге да чоң рахмат, орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи.